Get ugly. Кайрадан эле мен. Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Телегей тегиз кайф жашоодо, жыргал лайф жашоодо жашаган итти көрдүңөр беле? Жыргал эме, жыргал. Курсак ток, кайгы капа жок. Байкасаңар, жылмаюусу дагы көп нерсени айтып атат. Кыскасы бул иттин эс алуусу ойдогудай өтүп жаткан кези. Керек болсо кээ бир адамдар дагы мындай эс албайт. Мисалы мен эс алыш керек эле. Баласы жоктор ушинтип итти ойнотот. Жок, бул деген эме. Бул видеого каалаган музыканы койсо болот. Спят усталые игрушки, книжки спят. Туугандар, бул деген жанагы айтылуу Хатико деген ит. Бирок акылдуу Хатико. Кожоюнду жөн эле бир орунда туруп күтпөй. Же болбосо тескерисинче, көптөн күткөн кожоюну келип, анан Хатико жыргап аткан кез. Же кожоюну жыргатып аткан кез. Бул итти депутаттын ити десек дагы болот экен. Мойнундагы жибин байкасаңар, Георгия лентасына окшош экен. Демек, бул деген 9-майды майрамдап атат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Энесай Кыргыз бренд дүкөнү ыраазычылык билдиребиз. Энесай Кыргыз бренд дүкөнү келгиле, көргүлө, алгыла, кийгиле. 9-май жеңиш күнүн шаарда парад менен белгилейбиз, Ал эми айылда кандай белгилешет билесиңер? Айылда деле парад, бирок жаныбарлар менен. Алдындагы типа генерал байкабайсыңар. Эшек ошондо жана чайка деген машина, койлор болсо майда техникалар, аттар болсо танктар, уйлар болсо БТР, тооктор, короздор, самолеттор жана истребительдерчи, үндүктөр, вертолеттор. Бирок негизи кой баккандар жайлоого кетип баратканда ушундай эле кетишет. Бирок жайлоодон келе атканда дагы ушинтип келишет. Балким бул киши өзүнүн кызын күйөөгө берип, анан кызынын калыңына деген малды айдап келтат, жыргаган бойдон. Кошулушуп эки жаш, жуп болуптур жар, кубанышып эл журту, кут конуптур эй жар, солгуп келген мейманга. Же тескерисинче, бул киши таластан келин алып, анан ошо таластыктын калыңын ушунча кой менен төлөгөнү бар. Таластыктардын калыңы көп деп кошот го. Кыскасы койчу болобу, тойчу болобу, бул байкенин жыргап баратканы мага жакты. Жыргал жашоо. Кыздар өч алганда катуу өч алат дегенге ишенесиңерби? Анда көрсөңөр. Смотри. Айгерим, ниже пояса соксолоп. Кана соғып қойчу. Курбусуна кантип мушташканды үйрөтүп атат. Курбусунун жигити таштап кетсе керек, анан ошо жигиттен өч алуу үчүн даярдык десек болот. Бул кыздар деген бокс клубун ачышкан. Бирок каражат жетпей, каалаган любой жерде машыгуу кылышат. Керек болсо мектепте, мектептин коридорунда. Flawless victory. Тигиниси өзүнчө эле сенсей. Мындай сенсейлер болот го, мындай мугалим. Мугалим демекчи, же жаман көргөн мугалимин токмотогун атышабы. Жок. Булар деген PlayStation ойноп чыгышты. UFC. Же бокс. Бой без правил көп мен ойногон эмесмин. Же болсо булар Жан-Клод Ван Дам же Джеки Чандын киносунан жаңы эле чыгышты да. Эми барысы эле кичинекей кезде кино көрүп чыккандан кийин өзүнчө эле
Эми тартып аткан баланы уккула. Айгерим, ниже пояса соқсалау. Қана соғып қойшы. Ой, тимеле ниже пояса дейт. Кыз да куя албай, ооба болот деп коет. Ох тыш, ниже пояса урганга болот дегенге караганда бул кыздар точно эле дан эле бир баланы жазалаганы даярданып атышат. Иши кылса бул кыздар үйлөнгөнүн көчөдө колдонбойт деп ишенебиз. Анан бул видеодон кийин бирөө жабыркап калбайт деп ишенебиз. Достор, барыбыз эле адамдын нерв болгонун билебиз. Ал эми азыр болсо биз сиздерге короздун нерв болгонун көрсөтөбүз. Бир короз күзгүдөн өзүнүн сүрөтүн көрүп, ошого кыйын болуп атат. Мен оюмча бул окуя мындай болгон. Жан тетик жактан мага окшош бир курица мага кыйын болуп атат. Десе короз барып алып. Кана ким экен ал? Оппа, бул Короз Турбаева. Сен кимсиң? Кандайча страшный. Өзүң карап алчы. Секирбей кал. Секирбей кал да. Же болсо бул короздун жакында мушташ болот. Жана короз мушташ деген болот го, петушиный бои. Ошого өзүнүн духун көтөрүп даярданып атат. Ready? Yeah. Let's go. Же болсо бул короз оюн ойноп атат. Жана планшет телефондордо оюн бар го, жана курт кумурскалар жан чексин го. Ошондой оюн. Эми тоукту карап калай, эки жакка басып жүргөн. Мен кыйынмын, аяба кыйынсың. Мен типмин, аяба кыйратасың. Мен айпаммын. Келесо сен канаттуусуң. Ичип алып кыйын боло бергениң жакпайт да. Негизи мен көп эле таймаш көргөм жашоодо. Бирок мындай таймашты действительно чыпчын биринчи жолу көрүп атам. Көрөрмандар, азыр бизде семечка чагуу таймашы башталат. 3 тарап беттешет. Кана кеттик, ондон семечка. Короче, ошондо кандай болуп калды? Эмне болуп кетти? Семечка боюнча таймаш. Ортодогу үйүлгөн калдыктарга караганда булар деген 20 киши болчу да. Анан 20 кишиден 3 эле калган финалда. Кана кеттик, ондон семечка. Жакшылап карасак, атасы, апасы жана кызы отургандай. Бүгүн тамак жок, ошондуктан семечка чыгабыз деп. Же булар семечка сатып иштегендердин үй бүлөсү. Быйыл түшүм аябай мол болуп, анан ашып ташкан семечкаларды өзүлөрү чагып атышат. Семечка көп болгондуктан ойной башташкан да. Кана кеттик, ондон семечка. Бирок чын эле профессионал болуп калыптыр. Булар семечка чыгарган заводко барып, дегустатор болуп иштесе болчудай. Деп койдум. Семечка чакканды көргөндө дароо эле бир фраза эске түшөт. Ал кайсы фраза? Бул государство төлөп берет да, аны тазалаш керек, дворниктер бар, атайын служащийлер бар. Туугандар, семечканы ушинтип үйдө, маданияттуу түрдө чагыш керек. А то көчөгө чыгып чаксаңар, эмне болуп калсаңар билесиңерби? Бул государство төлөп берет да. Достор, бир жакка шашканда эч нерсеге карабай урган бойдон барасың, Кийинки видеонун каарманы бир жакка урган бойдон бартат. Музыкасы дагы аябай ылайыктуу экен. Бул ит сага кашаш бартат. ОРТге же экзаменге кечип калган ит. Же болсо бул итти маршруткасы албай кеткен, анан артынан чуркап бартат. Жок, бул деген бул ит сүйгөн кызына уруп бартат. Жаным, үйдө эч ким жок, келе кал. Тойго кечиккен тамада. Же болсо бул ит деген көчөдө жүргөн, ойноп коюп, анан өзүнүн жакшы көргөн сериалы башталып калганын билип, мына Султан Сулейманды керек болсо иттер дагы жакшы көрөт. Машина менен тең баратат, байкасаңар, бул ит өлө кыйын экен. Бирок камерага кожоюнун тартып аткан жокпу? Мелдеше кеткен да. Ким биринчи үйгө барса, селкинчекти ошо тебет.
Достор, максатка жетиш үчүн ушундай каалоо, ушундай чуркоо керек. Достор, мурдагы чыгарыштагы сүрөткө көптөгөн кызыктуу, күлкүлүү комментарийлер келди. Бирок баарынан дагы бизге жаккан эң оригиналдуу деп мынакей бул колдонуучу табылды. Кудай буйруса белегиңизди алып кетсеңиз болот. Анда эмесе кийинки сүрөткө көңүл буралы, эң кызыктуу, эң күлкүлүү сонун комментарийлерди пикирге жазгыла. WhatsAppка эмес пикирге. Ана ошолордон тандап туруп биз өзүбүздүн белегибизди бермекчибиз, демөөрчүбүздөн. Достор, бул ой тобоо долбоору болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, кызыктуу, күлкүлүү, оригиналдуу видеолор болсо, биздин дареке же болбосо бул сонун WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Ошол, жакшы тургула, кош-кош, үй бүлөңүздөргө тынчтык. Пока!